Азыркы заманда Кыргыз Республика негизи эндемический зонага кирет да. Заара таштар оорусу боюнчачы. Ошо заара таштар боюнча көп кайрылат азыр бизге бейтаптарчы. Ошо мисалы биздин эле эмеге больницага ушу көп кайрылат ошо проблеманы. Андан тышкары проблемалар жанагы пиелонефрит деп коет да, бөйрөккө сук тийген проблемалар да көбөйүп кетти да. Андан тышкары проблемадан азыркы заманда жанагы эң биринчи азыр ушу мамлекетке да көтөрүп атабыз ал проблеманы. Минздравга, мамлекетке жанагы эркектин ден соолугу боюнча проблема. Мужское здоровье деп коет, эркек ден соолугу боюнча. Себеби азыр мындай карасаңыз, популяция Кыргыз Республикасында 6 миллион адам болсо, 3 миллион статистика боюнча аял киши, 3 миллион эркек кишилер болот экен. Ошонун арасынан эле, ошо 3 миллиондун арасынан эле канча жаштар, особенно жаштар, мындай карасаңыз, соцбытовый условияга карата, ошо каражатка карата деп ар кандай мамлекеттерге кетип, ар кандай жумушка иштеп жүрүшөт. Өзүнүн ден соолугун жакшы карабайт, особенно жана эркек ден соолугун карашпайт. Мындай караганда ал себебин карабаса, кийинки мамлекеттин өнүп өскөнүбүз, балалуу болгонубуз, көбөйгөнүбүз ошондон проблема көп чыгып атпайбы ошо проблемасычы. Ошо проблеманын ичине эле жана тукумсуздук проблема көп кирип баштады азырчы. Азыр тукумсуздук, эркектин тукумсуздугу мындай айткандай аябай 50%га чейин көтөрүлүп баштады да, мындай айткандайчы. Илгери мисалы эркек тукумсуздугу аз болчу, аял тукумсуздугу көбүрөөк болчу. Азыр бирдей болуп калды. 50% аял кишиники, 50% эркек кишиники болуп калды дегендейчи. Ал тукумсуздук проблеманы эмне себептен көтөрүлүп атат, эмне себептен көбөйүп атат? Мындай айткандай, эмелери, причиналары көп да. Ал эң көп причиналарга жанагы жыныстык жол менен өткөн жуккан оорулар бар да, хламидиоз деген, уреоплазмоз, микоплазмоз. Алар да көбөйүп кетти азыркы заманда да, мындай айткандайчы. Себеби азыр бесконтрольный половая жизнь деп коет, ал карашпайт бирөөнүн, сактанышпайт дегендей. Ошого карата ал инфекциялар да көбөйүп кетти. Ошол инфекциялар тукумсуздукка алып келет. Андан тышкары деле тукумсуздукка алып келген проблема беспричинный деп коет. Мындай айткандай, кайсы тамакты жеп атабыз, кайсы сууну колдонуп атабыз, кандай условияда жашап атабыз деп, ошол деле мындай айткандай акырындыктан урукту азайткан, уруктун санын жоготконуна ошо эмеге, маселеге келтирип атат да, мындай. Мындайда эми Абдыразак, простатиттин түрлөрү болот да, 4 түрү болот да. Ошо белгисин билиш үчүн мисалы биринчи түрү ал өнөкөт деп коет. Жок, өткүл бактериалдык простатит деп коет. Ал биринчи түрү. Экинчи өнөкөт бактериалдык простатит деп коет. Анан үчүнчү өнөкөт абактериалдык простатит деп коет, или синдром хронической тазовой боли деп коет да, мындай айткандай. И төртүнчүсү ал симптому жок простатит дейт. Ошого карата 4 түрү простатит бар. Ошо себептен кайсы простатиттин түрүн ошого карата диагноз коюш үчүн, ал үчүн ал аныкташ үчүн ал доктурга келиш керек, анализдерди тапшырыш керек, ультрадобуш изилдөөнү өтүш керек, барбы. Иши ошого аныктагандан кийин билинет кайсы түрү простатит, ошого карата анан кандай түрлүү дары дармектерди алганга себеп келет да. Эми варикоцелдин себеби азыр көп кайрылып атат. Анткени мисалы ошол варикоцель ал биринчи оорулардын арасына кирет, жана тукумсуздук алып келет деп. Но аларды жасаганын астында изилдөө өтүш керек. Жана ультрадобуш изилдөө өтүш керек. Канчалык кан тамырлары кеңейип чоңоюп кетти, ошону билиш керек. Андан тышкары жана урукту
анализин тапшырыш керек. Урукта өзгөрүштөр болсо, өзгөрүштөр аябай катуу болуп кетсе, уруктун саны азайып кетсе, ошондо андан тышкары жана калтасы ооруп турса ар дайым, ошондо анда операцияга туш келип, ошондо жасатыш керек деген тушка келип калат да. Эгерде андай проблемалар жок болсо, урук саны жакшы болсо, оорусу жок болсо калтасында, анда мындай операцияны сразу срочно истеген жок. Аны байкаштырып, бир жылда 1-2 жолу караштырып, анан уже жасатса болот. Урология борборунда келсе эле жасап беребиз, ал проблема жок андан. Биринчи аныкташ керек, чечиш керек, чечим чыгарыш керек, андан кийин уже операцияга туш келет да, келбейт дегендей. Ошо эгерде мындай эркек жыныс безинин бирөөсү ооруса, аны эмне деп чечсе болот деген, аны изилдеш керек. Балким орхит деп коет или орхоэпидидимит деп коет, медицинский термин боюнча суук тийип калды дегенчи, жана жумурткага же жумуртканын жанындагы придаток деп коет да, ошонун үстүндө кичинекей жумуртка болот, ошого суук тийет. Ошон эгерде ал проблема жок болсо, значит андан дагы изилдеш керек, эмне себептен ооруп атат деп. Ал сөз туура. Ар кандай машыгабы, футбол ойнойбу, жөн эле жөө басабы дегендей, ошону күнүнө жасап турса, конечно, жыныстык. Анткени ушул жыныстык эле мүчөгө кандар бар, кандар жүгүрөт. Кандар жүгүрбөсө башыбызга, денебизге, ошол эле жыныстык мүчөбүзгө жүгүрбөсө баары эле жаман болот да. Ошол себептен кыймылдаш керек. Движение жизнь деп коет, орустар айткандай эле. Эми жыныстык катташканга карата Кудай берди эркек мүчөнү дегендей. Анан кайсы заманда, кайсы жашта башташ керек, аны айтыш кыйын. Половая жизнь начинается, как говорится, с 16 лет, и 17, и 15. А школдо деле азыр катышып эле жүрөт, чын айтсачы. Ал секрет деле эмес го. Анын үчүн запрет эч ким кое албайт. Но катышканга карата ойлонуш керек. Жанагы инфекциялар, жыныстык жол менен өткөн инфекциялар бар, ошондон абайлаш керек биринчи очередь. В первую очередь өзүн да сакташ керек, половой партнерду деле сакташ керек да, ал жөнүндө ойлош керек. Анан канчалык катышпаса зыян болобойбу деген себеп, ал дене өзү ал регуляция кылат. Жанагы урук көп сакталып калса денеде, ал өзүнчө түнчүндө чыгарып салат, полюция деп коет да анычы. Денеден чыгарып коет, ал регуляция кылат баары бир, дене деле отвечать этет за это. Андан тышкары жана урукка зыянбы, зыян эмеспи деген, ал зыян деле эмес.